чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык Кудай ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек, дененин каалоосун аткарып жашаган учурда, каардуу сотко келе турган адамдардан элек. Бирок ошол убакытта ар бирибизди өзүңүзгө чакырып, аяп, биз жазалана турган жазага Ыйса Машаяк жазаланып, соттолуп, Ыйса теңирден төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы түбөлүккө кечирилип, кайрадан сотко жазага келбей тургандай кылып, өзүңүздүн улуу ырайымыңызды тартуулагандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ошол сиздин ырайымыңыз сүйүүңүздү таанып билип жыйынтыгында куткарылууга ээ болуп, түбөлүк өмүргө ээ болуп, асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүттү тартуулагандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сиз үйрөнүш үчүн, сиз чакырып алган баарлашууда чогуу болгонубузга ыраазыбыз. Ушул саатта сиз биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга көңүл буруп, ар бир адамды өзүңүз коргоп, өзүңүздүн ырайымдуу колдоруңуз менен жетектеп, ашып ташыган ырайымыңыз биздин жашоодо мол болушун каалайбыз. Биздин арабызда дагы да сүйүүнү таанып билелик адамдар боло турган болсо, ал адамдын жүрөгүн ачып, сиздин кереметтүү сүйүүңүздү таанып билип, түбөлүк өмүргө, түбөлүк падышачылыкка бара турган үмүт тартуулап берүүңүздү суранабыз. Дүйнө жүзү боюнча жайгашкан биздин баардык жыйындар, кыйынчылыкка карабастан жакшы кабар үчүн кызмат өтүп келе жаткан биздин баардык бир туугандарга керектелүүчү күч кубат ырайым менен чогуу болуп, дүйнөнүн акырында бизге тапшырылып берген ушул тапшырмаңызды баардыгыбыз биргеликте аткарып, көптөгөн адамдарды сизге кайтарып келүүдө бизди колдонууңузду дагы суранабыз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биздин жолду ачык айкын кылып жетектеп, биз менен чогуу болгондугуңузга ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз биле турган сөздү ачып берүүңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. 생명빛이 되시는 주
Ыйык жазууну чыга чабыз. Жакып 4-бөлүм. Жакып 4-бөлүм. Жакып 4-бөлүм 13-аяттан баштап 17-аятка чейин окуйбуз. Жакып 4-бөлүм 13-төн баштап окуйбуз. Чыга окуйбуз. Бүгүнчө эртең баланча шаарга барып, ал жерде 1 жыл жашап, соода кылып пайда табабыз дегендер кулак салгыла. Силер эртең эмне болорун билбегендер. Силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп кайра тез эле жок болуп кеткен буу. Анын ордуна Кудай буйруса, аман болсок, тигини же муну кылабыз дешиңер керек эле. Бирок силер текебер болгондуктан курулай мактанып жатасыңар. Мындай курулак мактанчаактын баары жаман нерсе. Демек ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Ушуга чейин жетиштүү. Быйылкы жылдагы аягына жетип бара жатат. Бизге белгиленген убакыт дагы өтө бат тез өтүп кеткенин байкап жатабыз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяк сөзсүз түрдө келет. Бизди куткарып алганынын негизги максаты бул дүйнөдө кандайдыр бир бакытка ээ болуп жыргал жашоодо жашашыбыз үчүн куткарып алган жок. Жаңы жер, жаңы асман, түбөлүктүү Кудайдын падышачылыгын бизге мурас катары бериш үчүн бизди куткарып алганынын негизги максаты болуп саналат. Биз сиздер менен ошол күндү күтүп, эңсеп, каалап жашап келебиз. Биз ишенип калган убакка караганда азыр бизге куткарылуу жакын деп айтылат. Ыйса Машаяктын келери бизге өтө жакын калгандыктан куткарылган биз жүрөгүбүздү жана жашообузду сөзсүз түрдө анализдеп, этияттык менен жашап, кайрадан келе турган Ыйса Машаякты биз баардыгыбыз чын жүрөктөн кабыл алып, түбөлүктүү бейишке аны менен биргеликте барышыбыз үчүн азыр кылдаттык менен жүрөктөрүбүздү жыйынтыктап жакшы жашоого умтулушубуз керек болот. Азыр эле биз сиздер менен окуп кеткен ушул аяттар аркылуу адамдын планы жана Кудайдын эрки деген темада сүйлөшөйүл деп турабыз. Жыл аягына келген учурда ар бирибиз эле жеке эле ар бир адам бул жылды кандайча өткөрдү, алдына койгон максаттары же болбосо пландары ишке аштыбы? 5 жылдык план же болбосо 10 жылдык пландарды коюп коюшот го. Биз келечекке койгон максатыбыз, биз каалаган нерселердин баардыгы иш жүзүндө аткарылыш үчүн сөзсүз түрдө биз тараптан аракет деген нерсе керектелет. Ал эми машаякчылар бул дүйнөнүн адамдарынан эмнеси менен айырмаланат? Биз сөзсүз түрдө терең ой жүгүртүүбүз керек. Кулак салгыла, көңүл бургулат. Бүгүнчө эртең баланча шаарга барып, ал жерден 1 жыл жашап, соода кылып пайда табабыз дегендер уккулат. Кулак салгыла, уккула деген сөз биздин жүрөктөрүбүздү ойготкон, Кудайдын сөзүн туура так түшүнгүлө деп кайрылуу айтылат.
бул сөз азыркы учурда куткарылып жаткан бизге туура руханий жашоону туура алып бара албаган адамдарга дагы айтылат. Анын себеби эмнеде? Кудайдын эркин таанып билип жашаганга караганда адам өзүнүн кызыкчылыгы үчүн же болбосо өзү туура деп эсептеген нерсе үчүн жашаган адам. Кудай тартуулаган ырайым, Кудай тартуулаган нерселерге караганда бул дүйнөнүн нерсесине ээ болуп, ыракат алып жашаган адамдар. Бул дүйнөдөгү болгон нерселер аркылуу өзүн байытам, же болбосо дагы көп нерсеге жетишем деген адамдарга айтылган сөздөр. Жакып 1-бөлүмдө 10-аятта. Ошол эле Жакып 1-бөлүм 10-аятта. Ал эми бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын. Анткени ал чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат. Куткарылган адамдардын ичинде деле бай адамдар бар, кедей адамдар бар. Бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын. Бул дүйнөдөгү бай адамдар өздөрүн көтөрмөлөп, текеберленип кетишет. Башка адамдарды жөнөкөй, ылдыйкы, төмөн жака коюп, ал эми куткарылган адамдардын ичинен бай бир тууган болсо өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын. Куткарылган адам бай болобу, же болбосо кедей болобу, бул дүйнөдө кандай статуска ээ болбосун, биз Машаяктын ичинде өзүбүз сөзсүз түрдө момун, өзүбүздү ылдый коюшубуз керекпиз. Ыйсаны карап көрө турган болсок, ал Кудай өзү, бирок өзүнүн бүт даңкын асманда таштап, адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген. Мен өзүмө кызмат кылдырыш үчүн эмес, тескерисинче өзүм кызмат кылып, өзүмдүн жанымды көптөрдү куткаруу үчүн бердим. Бул жерде бош орундуктар бар, ошондуктан алды жакка отурсаңыздар, батыраак келиңиз, мен сизди күтүп турайын. Бир дагы бош орун калбасын, ошондуктан бай бир тууган басынтылгандыгы менен сыймыктансын. Кедей адам Машаяктын ичинде көтөрүлсүн, ошонусу менен мактанышы керек. Машаяктын ичинде баардыгыбыз бир эле ырайым, бир эле сүйүүгө, даңкка ээ боло турган адамдар болгондуктан, Машаяктын ичинде бирөө менменсинген, бирөө жогору көтөрүлгөн, бирөө төмөндөгөн адамдар эмес, баардыгыбыз татыктуу жашоого аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени бул дүйнөдөгү нерсенин баардыгы чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат. Мисалы үчүн гүл бат эле өсүп чыгат дагы, гүлдөйт, анан кийин тез эле соолуп калат. Дал эле дүйнөнүн баардык байлыгы же болбосо бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы тез эле жок болуп кетет. Ошондуктан бул дүйнөгө үмүттөнбөгүлө. Жакып 1-бөлүм 11-аятта. Күн чыгып, аптап болуп турганда чөп куурап, гүлү күбүлүп түшүп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да өзүнүн жолдорунда куурайт. Бул дүйнөдөгү кооз нерсе баардыгы чөп сыяктуу куурап, гүлү күбүлүп түшүп калат. Ошондуктан куткарылган адамдар эч бир үмүтү жок, же болбосо бул дүйнөгө бүт жүрөгүн арноосунун кереги жок. Кулак салгыла, көңүл бургула, бизге дагы айтылган сөз, ошондуктан биз жакшылап угушубуз керекпиз. Ушул сөздү уга турган адамдар өтө эле көп. Бүгүн же эртең баланча шаарга барып, ал жерде бир жыл жашап, соода кылып пайда табабыз дегендер. Ушул китеп жазылып жаткан учурда биздин замандын биринчи кылымында Түндүк Африка жана Европа шаарларында жаңы шаарлар пайда болуп, элдер соода менен алек боло башташкан. Соода менен алмашып, алышып,
Анан бир шаардан бир шаарга барып соода кылган адамдар көп болгондуктан куткарылган адамдар дагы ошол жакка кошулуп бир шаарга барып бир жыл бою жашап соода кылып көптөгөн акчаны пайданы табалы деген адамдар дагы болгон. Ошого эскертүү катары сөз айтылат. Адамдар бир жылга план коет, же болбосо 10 жылдык планды коюшат. Албетте план коюу бул адамдын өзүнүн эрки, бирок силер эртең болоорун билбеген адамдарсыңар. Силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп кайра тез эле жок болуп кеткен буу сыяктуу. Адам баласы 1 жылга, 5 жылга, 10 жылга план коет, бирок эртең эмне болоорун билбейт. Накыл сөздөр 27-бөлүм 1-аятта эртеңки күн менен мактанба. Адам эртеңки күнгө план коет дагы өзү каалаган нерсеси аткарылышы үчүн көптөгөн нерсени мактанып жашайт, ошого умтулат. Накыл сөздөр 27-бөлүм 1-аятта айтылат. Эртеңки күн менен мактанба, анткени эртеңки күнү эмне болоорун билбейсиң. Мен бир мындай окуя уктум эле. Америкадан окуп келген адам окуусун ошол жактан бүтүрүп келет, көптөгөн байлыкка ээ болот. Анан өзү жактырган кыз менен үйлөнүүгө убадасын берет. Доктор деген даражага жеткен болот, баардыгына ээ болот дагы. Анан сыйлыгын алып, ошол азем бүткөндөн кийин эшикке чыгаары менен жолдон өтүп бара жаткан такси аны уруп кетет дагы, ошол жерден мерт кетет. Ал адам эртең ушундай өлүп калам деп оюна келди беле, ойлоду беле же жокпу? Сиздер дагы бул окуяны уккан болушуңуздар керек. Куам аралында бир чоң кырсык катталган элек. Ошол кырсыкта бир үй бүлө болот. Ал үй бүлө канча жылдардан бери Америкага барып, иштешип, кыйынчылыкта көптөгөн акча топтошот. Эми биз өз мекенибизге кайтып келели, болду эми тапкан акчабызга мындан ары кыйналбастан үй бүлөбүз менен дүйнөгө саякатка чыгалы, кызыктуу жашоо менен жашайлы деп Кореяга кайтып келишет дагы. Анан биринчи саякаты ошол Куам аралы эле. Мен буга чейин дагы ошол Куам аралына көп жолу баргам, анткени биздин жыйындар ошол жакта жайгашкандыктан эмнегедир самолеттор түнү учушат. Самолет ошол жерге, аэропортко коноорунун астында кагылышы болот дагы. Ошол самолеттин ичинде отурган миңдеген адамдар өмүрүнөн ажырашат. Ал жакта жаңыдан үйлөнгөн жубайлар да бар. Азыр эле мен айтып кеткен ошол бир үй бүлө. Бир үй бүлөнүн бүт мүчөсү ошол кырсыктан каза табышат. Өздөрү мындан ары дагы жакшы жашоо менен жашайлы деген көптөгөн пландарды астына коюшкан. Бирок өтө өкүнүчтүүсү бир эле көз ирмемде ушундай кырсыкта өлүп калабыз деп алар ойлоду бекен. Ал эле адамдар эмес, биз дагы. Мен көптөгөн жыл мурун мындай дагы окуя болуп өттү эле. Кечки саат 12-де жаш биздин бир тууган түшкү убакытта бир аз өзүм ооруп жатам, өзүмдү начар сезип жатам деп, анан кийин машинасын айдап дароо өзү ооруканага барат. Асан ооруканасына. Анан ооруканага жетери менен өзү акыл эсин жоготот дагы, анан дароо ал ооруканага жеткирилет. Анан кийин түнкү саат 12-де мага телефон чалышканда мен барсам, мен барганга чейин ал үзүлүп кетиптир. Жаш бир тууган эле. Чындыгында биздин жашообуз кандай окуялар күтүп турат, кандай кырсыктар, кандайча өмүрүбүздөн ажырап калышыбызды эч кимибиз билбейбиз. Ошондуктан силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп кайра тез эле жок болуп кеткен буу сыяктуу.
Мисалы үчүн туман деле пайда болот дагы, анан кийин шамалдын айдоосу менен көз ирмемде бир заматта жок болуп кетет. Биздин жашоо дагы так ушундай. Силер мындайча айтасыңар: Кудай буйруса аман болсок, тигини же буну кылабыз. Кудай буйруса, Кудайдын эрки болсо, анда буну кылабыз, тигини кылабыз. Эгерде Кудайдын буйругу болбосо, анда мен бул нерсени дагы аткарбашым керек болот. Ушул аят аркылуу бизге кандайча сабак берилет, же болбосо эскертүү сөзү. Бул сөз анда куткарылган адамдар эч нерсе кылбай, иштебестен жөн эле жата бериши керекпи? Планда койбошу керекпи? Албетте мындай мааниде эмес. Адам баласы бул дүйнөдө жашап жаткан учурда албетте акча табышы керек, план коюшу керек. Тырышчаактык менен бүт күч аракетин жумшап иштеши керек. Анткени биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда бизге материалдык байлык деген нерсе дагы керектелет. Өз пайдабызды дагы табышыбыз керекпиз. Анан өзү байлык табам, иштейм деген дагы бул туура эмес. Бул куткарылган адамдын негизги максаты боло албастыгын биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Биздин денебиз иштеп, анан кандайдыр бир планды койгонунун негизги себеби бизге керектелүүчү жөн гана жолдор, ыкмалар, бирок алар биздин жашообуздун негизги максаты боло албайт. Биздин жашообуздун негизги максаты Кудайдын эркин аткаруу, Кудайдын иштерин иш жүзүндө аткаруу. Ошол биздин жашообуздун негизги максаты болуп эсептелинет. Бирок ошого караганда адам өзү каалаган нерсени, өзү жактырганды аткарып, өзүнүн жашоосунун максатын унутуп жашай турган болсо, анда машаякчыга бул дал келбеген нерсе катары түшүнө алсак болот. Анткени машаякчынын жашоосу чыныгы Кудайдын эркин аткарып жашоо. Бирок ошол соодагерлер, ошол акча таба турган адамдардын ичинде дагы Кудайдын эркине баш ийгенге караганда өзүнүн жеке иштери үчүн, же болбосо бул дүйнөнүн иштерине биринчи орунда ой жүгүртүп, ошого умтулуп жашагандыктан. Кудайга ишенбеген ушундай акыбалдарды дагы көрсөтүшү мүмкүн. Биз дагы олуттуу түрдө бул жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Азыркы жашоодо дагы бизде балким ошол нерселер болушу мүмкүн. Келе жаткан жаңы жылда биз алдыбызга койгон максаттарыбыз, жаңы пландарыбыз, бирок ошол алдыга коюлган максат болобу, план болобу менин жеке өзүмдүн жашоомо байланышы үчүн эмес, Кудайдын эркине байланыш болушу керек. Анткени Кудайдын эрки, Кудайдын планы бардыгы аткарылышы үчүн ошого байланыш болгон мен максаттарды алдыма коюшум керек болот. Ошону олуттуу түрдө биз ой жүгүртүп, эсибизге жакшы тутуп алышыбыз керекпиз. Анткени Кудайдын эркине дал келбеген нерселердин бардыгы алар пайдасыз деп айтылат. Эртеңки күн менен мактанба, анткени эртеңки күн эмне болорун билбейсиң. Албетте адам өзү каалашынча 1 жылга, 10 жылга план коюшу мүмкүн, бирок Кудай аны уруксат бербесе, Кудайдын эрки болбосо, ал күнгө ал жете албай калышы мүмкүн. Анткени силердин өмүрүңөр пайда болуп кайра эле тез жок болуп кеткен буу сыяктуу. Туман бүт жакты каптап турган болот дагы, андан кийин бир көз ирмемде карасаң бардыгы тарап жок болуп кеткен болот. Туманды мынтип кармайын десең дагы кармай албайсың.
Бул дүйнөдөгү болгон нерселер убаракерчилик жана буу сыяктуу жок болуп кетчү нерселер. Адам баласынын планы Кудай эгерде ошол нерсени иш жүзүндө аткарып бербесе, Кудай ошол ишти аткарылуусуна жол бербесе, анда биз эч нерсе кыла албайбыз. Бул дүйнөнүн адамдары өздөрүнүн жолдору, өздөрүнүн ыкмаларын колдонуп, бүт күч аракетин жумшашат. Кудай аларга кийлигишпейт, алардын өз оюна коет. Анткени аларды куткарылган күнгө чейин Кудай чыдамдуулук менен күтөт. Бул дүйнөдө ар кандай кыйынчылыктар, кайгы, азаптар болушу мүмкүн. Бул Кудайдын бүт адамдарга берген эскертүүсү. Анан күтүлбөгөн жерден кандайдыр бир авиа кырсыкка, же болбосо чоң каргашалуу окуяга, же болбосо бир согушка чалдыгып, күтүлбөгөн жерден өмүрүнөн ажырап калышы мүмкүн. Бирок кээ бир учурда биздин көз карашыбыз боюнча адамдар жакшы жашап, каарлыкка жетишип, Аюп 21-бөлүмдө деле айтат го, эмне үчүн мыйзамсыздар жашап каарлыкка жетишет? Алар күбөлүү, күчтүү болушат. Кандай иш кылбасын баардык ишинде ийгиликке жетишет. Алардын балдары, неберелери дайыма маңдайында күндөрүн бактылуу өткөрүшөт дагы, жыйынтыгында өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде киришет. Жакшы жашоо менен жашап, анан көз ирмемде күтүлбөгөн жерден өлгөндөр жаткан жайга барышат. Тозокко барат. Бирок адамдар ага маани бербестен, ал жөнүндө ойлонбостон эле жашап келишет. Эгерде адам тобо кылып куткарылган күнгө чейин, Кудай ал адамды дагы чыдамдуулук менен күтөт. Түбөлүк бейишке барыш үчүн ага үмүт берүүнү Кудай каалайт. Мисалы үчүн башка чоочун балага ата-энеси кайгырбайт да. Ал эми өзүнүн баласы үчүн ата-эне деген дайыма кам көрөт, дайыма аларга жардамын көрсөтөт, туура эмес иш кыла турган болсо, аларды ашкерелейт, урушат. Кудайдын балдары бул дүйнөдө жашап жаткан учурда Кудай биз үчүн кам көрөт, жардам берет. Кээ бир учурда бизге өзүнүн чыбыгы менен сабашы да мүмкүн, жазалашы да мүмкүн. Матай 10-бөлүм 30-аятта силердин башыңардагы чачыңар да саналуу. Демек, куткарылган адамдардын бүт акыбалын, бүт жашоосун Кудай ушунчалык жакшы билет. Башыңардагы чачыңар да саналуу деген Кудай башка бир нерсени билбей калабы? Же болбосо аны байкабай калабы? Бүт бардык жагынан Кудай бизге жардам берет деп эле отура бербестен, биз Кудайдын убадасына ишенсек, биз тараптан аткарыла турган иштерди аткарган күндө ал бардык ишибизде жардамын көрсөтөт. Ошондуктан куткарылган адамдар бул дүйнөдө жашап жаткан образы, акыбалы кандайча туура болушу керек. Мисалы үчүн Хемингуэйдин жазган бир өзүнүн чыгармасы бар да, анын акыркы чыгармасы бул дүйнөгө тааныбал Абышка жана деңиз деп аталат. Ал Пулитцер сыйлыгына дагы ээ болгон чыгарма. Мен ошол кино катары тартылган кинону көрдүм эле, карап көрсөм аябай деле кызыктуу эмес. Бир жалгыз Абышка деңиздин боюнда жашаган болот. Анын чоң жүрөгүндөгү каалоосу болот. Деңиздин четинде жашагандыктан мен өмүрүмдө эң чоң балыкты кармоону каалайм. Анан кемеге отурат дагы жалгыз алыс жакты көздөй жөнөйт дагы, жыйынтыгында ал жактан өзү каалаган чоң балыкты кармап алат. Торго түшөт дагы, анан кийин өзү тартып ала албастан аны сүйрөп келет.
чоң балык өтө чоң көлөмдө болгондуктан ал күчтүү дагы болот. Анан күтүлбөгөн жерден акула пайда болот дагы, анан акырындык менен ошол балыкты жеп келет. Анан бул абышка өзү кеменин калагы менен улам соккулап отуруп акулага каршы туруштук берет. Анан өзү кыйналып чарчап араң келет дагы, деңиздин жээгине чыкса жанакы балыктын сөөгү гана калат экен. Анан ушунчалык чарчап алсырап өзүнүн үйүнө жалгыз барып жатып уктап калат экен. Кызыксыз бекен? Бирок ушул чыгарма Пулитцер сыйлыгына ээ болгон. Эмне үчүн билесизби? Анткени адамдын жашоосу жакшы чагылдырылгандыктан. Адам өзү каалагандыгы үчүн бүт нерсесин, бүт өмүрүн арнайт дагы, жыйынтыгында эч нерсесиз калат. Бул дагы болсо чындык, анткени Кудайдын сөзү боюнча жок болуп кеткен буу сыяктуудай. Бир нерсеге ээ болдум дейт, бирок ал нерсеси дагы жоголот. Насаатчы 9-бөлүм 3-аятта бардык нерселердин ичинен эң жаманы бардыгынын үлүшү бир экендиги. Адам баласынын жүрөгү жамандыкка толгон, алардын жүрөгүндө да, жашоосунда да акылсыздык. Анан алар өлгөндөргө кошулушат. Өмүр бою адамдын жашоосунда да, жүрөгүндө да акылсыздык орун алат. Анан жыйынтыгында өлгөндөр жаткан жайга кошулат. Накыл сөздөр 23-бөлүмдө 4-аятта байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпа, мындай ойлоруңду ташта. Эмне үчүн түйшүк тартып жатасың? Мындай ойлоруңду ташта. Байлык деген нерсе өзүнө бүркүт сыяктуу канат жасап асманга учуп кетет. Байлык деген учуп кетиши мүмкүн. Анан учуп кетпесин деп кээ бир адамдар мүлксүз байлыкка айлантат. Же болбосо Кореянын эң атактуу банкына өзүнүн бүт байлыгын, акчасын тапшырып коет. Бирок күндөрдүн биринде ал өзү асманга учуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан силердин өмүрүңөр эмне? Ушул сөзгө басым жасалат, анткени силердин өмүрүңөр пайда болуп кайра тез эле жок болуп кеткен буу сыяктуу. Биздин жашообуз ушунчалык кыска жана бат өтүп кетүүчү өмүр. Биз куткарылган адамдар дагы буга терең ой жүгүртүп көрүшүбүз керек. Забур китеби 32-бөлүмдү дагы ачып көрөлү. Забур 32-бөлүм. Забур 32-бөлүм 10-аят. Забур 32-бөлүм 10-аят. 10-11-аяттарды окуйбуз. Теңир бутпарастардын кеңешин бузат, элдердин ойлорун жок кылат. Ал эми Теңирдин кеңеши түбөлүктүү, анын жүрөгүндөгү ойлор укумдан тукумга кетет. 2-Забур 1-аятта элдер эмне үчүн дүрбөлөңгө түшүп жатышат? Уруулар эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлонуштуруп жатышат? Бул дүйнөгө байланыш болгон башкаруучулар, адамдар, алар өздөрүнчө ой кылышат. Кудайдын эрки каякта экен деп өзүнүн ойлорун, өз пландарын коюуга аракет кылат, бирок Теңир бутпарастардын кеңешин бузат. Бүт дүйнө жүзүндөгү адамдар
ар кандай өзүнө керектелүүчү пландарды коет, бирок ошол элдердин ойлорун Кудай жок кылат. Кудай деп үйлөп койсо, адамдын байлыгы дагы болгон нерсесин баардыгы учуп кетет, жок болот. Адам баласы ээ болгон байлык да, бийлик да баардыгы жок болот. Ал эми Теңирдин кеңеши түбөлүктүү, анын жүрөгүндөгү ойлор укумдан тукумга кетет. Кудайдын кеңеши түбөлүктүү, Кудайдын эрки укумдан тукумга кетет. Кудайдын эрки сөз түрдө иш жүзүндө аткарылгандыктан. Бул дүйнөнүн элдери, күчтүү мамлекеттер, мисалы үчүн Америка, Россияга, Кытай, Түндүк Корея, кичинекей мамлекет болсо дагы өзүнүн ядролук куралдарын жасап келет. Анан өздөрүн сактап калыш үчүн анан күчтүү мамлекеттерге коркунуч дагы жаратып келет, бирок анын баардыгы пайдасыз. Кичинекей алсыз мамлекет болобу, күчтүү мамлекет болобу, алар канчалык пландарды койбосун, эмнеге умтулбасын, Кудай алардын кеңешин бузуп коюшу мүмкүн. Бул дүйнөдө болгон нерселердин баардыгы Кудайдын эрки, Кудайдын планы аткарылыш үчүн болуп жатканын байкасак болот. Кудай адамды эмне үчүн жаратты эле, кандай максатта? Албетте өзүнүн баласы кылып, түбөлүк падышачылыкка алып барыш үчүн. Бирок адамдар бул дүйнөдө жашап жаткан учурда өздөрү бейишке бара турган эл катары даяр болушу үчүн Кудай бул дүйнөдө бизди өзү башкарат, жетектейт. Кудайдын ар бир айткан сөзү эрки сөз түрдө иш жүзүндө аткарылгандыктан, бул дүйнөнүн адамдары жөн гана ал нерсени билбегендиктен, бул дүйнөнү биз башкарабыз дегендей, өздөрүнүн планынын баардык иш жүзүндө аткарылат деп ишенип келишет. Кудай жок деп айта турган болсо, анын баардыгы талкаланат, жок болот. Бул сөз ар бирибизге дагы тиешелүү. Мындайча ыр бар го. Кудуктун жанында отурган аял сыяктуу мен дагы жакшы нерсени таптым. Буга чейин түйшүк болгон нерселер, бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы түйшүк экендигин эми түшүндүм. Насаатчы китеп 1 бөлүм 2 аятта Сулайман падыша айтат го. Түйшүктүн түйшүгү дейт насаатчы, түйшүктүн түйшүгү баардыгы түйшүк. Түйшүк деген сөз бир эле аяттын ичинде 5 жолу кайталанып айтылат. Сулайман Дөөттүн уулу катары Иерусалимде падыша болот. Чоң бийликке ээ болот. Кудай берген акылмандыкка да ээ болот. Бирок ал өзүнүн жашоосунда жыйынтык чыгарган учурда баардыгы түйшүктүн түйшүгү деп айтат. Бул дүйнөдө жашап отуруп, түйшүк болгон нерселерге берилип жашайт экенбиз. Жакан 6 бөлүм 40 аятта атамдын каалоосу уулун көргөн, уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Мен аны акыркы күнү тирилтем. Кудайдын негизги максаты эмнеде? Ар бир адам Кудайдын ырайымын таанып билип, түбөлүк өмүргө ээ болуусун каалайт. Асман падышачылыкка бара турган эл даяр болгон учурда Кудайдын иштей турган иши дагы өзүнүн аягына жетет. Кудай өзү пландап койгон иш аркылуу биз куткарылууга ээ болдук. Биз өзүбүздөн өзүбүз эле
каалап куткарылып калган жокпуз да. Бул дагы Кудайдын эрки, Кудайдын планы боюнча, Кудайдын каалоосу боюнча. Кудайдын каалоосу анын уулун көрүп, уулуна ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болуусун каалайт. Анда Кудайдын эрки боюнча жашаган биз куткарылгандан кийин Кудайдын эркин аткарып жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ал үчүн мындан аркы жашообузду жашап жатабыз деп айтсак болот. Матай 7 бөлүм 21 аятта теңир дегенден баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Теңир дегендердин баардыгы өтө эле көп. Лука 13 бөлүмдө асман падышачылыкка кирүүнү каалагандар өтө көп. Көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Бейишке барам деген адамдар өтө көп, бирок чындыгында бейишке бара турган адамдар өтө эле аз. Лука китебинде коркпо кичи үйүр дейт. Кудай ата өзү бардык нерсени берүүнү каалаган адамдарды кичинекей үйүр деп айтат. Өтө аз сандагы адамдар. Өмүр жолу менен бара жаткан адамдар өтө эле аз. Ал эми кенен жол, кенен дарбаза менен бара жаткан адамдар өтө көп. Тар эшик жана ишенген адамдардын ичинде дагы экиге бөлүнүшөт. Тар жол менен жана кенен жол менен бара жаткан адамдар. Ишенген адамдардын ичинен куткарылган адамдар түбөлүк бейишке барат. Адамдар баардыгы эле Кудайга ишенем дейт. Ошол көптөрү кирүүгө аракеттенишет, бирок баардыгы эле кире алышпайт. Эгерде биз чыныгы куткарылган адамдар боло турган болсок, анда Кудайдын эркин аткарып жашашыбыз керек болот. Кудайдын каалоосун аткарып. Кудай бизге түбөлүк даңк, түбөлүк өмүрдү бергендиктен, эми анын улуу эркин аткарып жашашыбыз үчүн мындан аркы жашообузду ошого арнап жашаганыбыз туура болот. Биздин жашообуздун негизги максаты дал ошого байланыш болушу керек. Бир жыл барып, өз пайдабызды табып, бир жыл эмес, эртеңки күндү билбегендер. Силердин өмүрүңөр пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кетиши бул сыяктуу. Ушул сөзгө басым жасалып айтылып жаткан учуру. Силер айтасыңар, Кудай буйруса, Кудайдын эрки болсо, анда биз буну да, тигини да кылабыз дешиңер керек. Бирок силер текебер болгондуктан курулай мактанып жатасыңар. Курулай мактанчактын баары жаман нерсе. Бул Кудайга жакпаган нерсе болуп саналат. Кудайдын эрки биздин жашоого эч кандай тиешеси жок боло турган болсо, биздин аракетибиз, биздин планыбыз анда Кудайдын эркине, Кудайдын каалоосуна каршы чыккан болобуз. Кудайга каршы биздин ичибизде деле руханий ойлорубуз бар, жана денеге байланыш болгон ойлорубуз бар. Денебиз рухка каршы, рухубуз денеге каршы, экөө дайыма бири-бирине каршы турат. Ушундай салгылашуу болуп турат. Кудай бизди рухтун жетеги менен жашагыла деп, ар дайым сөз менен бизди жетектеп, сөздү үйрөтөт.
Кудайдын эрки, Кудайдын каалоосу эмне экендигин биз туура таанып билип, ошол боюнча жашаганга аракет жумшашыбыз керек болот. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин адам баласы өзү ойлогондой, өзү каалагандай жашоону каалайт. Ошого бүт аракетин жумшайт. Бирок ал жашоо Кудайдын эркине да каалоосуна да эч кандай тиешеси жок экендигин адам жакшы түшүнүшү керек болот. Жакан 4-бөлүм 34-аятта Ыйса Самария шаарына келгенде көптөгөн узак бою өзүнүн саякатында ушунчалык чаарчап, ачка болуп, суусап келген учурда бул окуяны билесиздер да. Суу алыш үчүн келген аялга кайрылып сурайт: сен чоочун киши суу сурап жатса эмнеге суу бербейсиң? Ошол учурда жүйүттөр менен самариялыктар экөө бири-бирине душман катары жашашчу элек. Бирок Ыйса ошол самариялык аялга чындыгында суу ичиш үчүн ага кайрылып айткан жок. Ыйса ал аял жөнүндө алдын ала жакшы билген, анткени ал аялдын жашоосу кандай экендигин жакшы билгендиктен. Бул аял башында жүйүт экендигин билет, же болбосо пайгамбар деп аны түшүнөт. Анан ошентип сүйлөшүп отуруп, жыйынтыгында ал Машаяк экендигин түшүнөт дагы, бүт өзүнүн суу алган идишин таштап шаарга барат дагы, жүргүлө, кылганындын баарын айтып берген адамды көргүлө, ал Машаяк эмеспи деп айтып баштайт. Ошондо самариялык адамдар бул аялга башкача бир иш болду деп, анан алардын баардыгы келет дагы, көптөрү ишенип калышат. Ушул учурда Ыйсанын шакирттери шаарга тамак алып келиш үчүн кетишкен эле. Устат, тамактанып ал деп айтышканда, шакирттери бири-бирине карап, бирөө тамак алып бергенби дегенде, Ыйса айтат: менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу деп. Менде силер билбеген тамак бар. Анткени менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Эң чарчап турган учурда, ачка болгон учурда, суусап турган учурда, адам ачка болгон кезинде, суусаган кезинде иче турган, жей турган нерседен баштап издейт да. Ал эми Ыйса менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Кудайдын эркин аткаруу бул Ыйса үчүн эң эле маанилүү иш эле. Матай 4-бөлүмдө 40 күн бою орозо кармаган учурда шайтан келет дагы: эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, эмне үчүн мынтип ачка болуп, кыйналып жатасың? Бул таштарга нанга айланууну буйру дегенде, Ыйса эмне деп жооп берет? Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деп. Адам баласы нан менен гана эмес, сөз менен дагы жашашы керек деп ойлошот. Бирок бул толук туура эмес. Туура деп айтсак болот. Сөз да үйрөнүшү керек, сөз да угушу керек. Бирок мындай мааниде айтылган эмес. Ыйса сөз адам болуп бул дүйнөгө келген. Ыйсага сөз үйрөнүүнүн дагы кажети жок эле. Сөз өзү денеде бул дүйнөгө келди да. Бизге окшоп Кудайдын сөзүн үйрөнүп түшүнүшү керек деген мааниде эмес. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуу бул менин тамагым деп айтты эле. Эгерде Кудайдын сөзүн биз көп таанып биле турган болсок, андан эмне пайда?
жөн эле билбестен ар бир сөз иш жүзүндө менин жашоомдо аткарылышы керек. Ыйса эң эле чарчап турган учурда, суусап турган учурда менин тамагы мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү деп жооп берген. Биз дагы куткарылганга чейин бул дүйнөнүн адамдары сыяктуу эле бул дүйнөнүн убаракерчилик жашоосу үчүн жашап келгенбиз. Эфестиктер 2-бөлүм 3-аятта бир кезде биз дагы адамдардын арасында дененин каалоосун аткарып, оюбузга келгенди билип, денебиздин күнөөлүү каалоосу боюнча жашаганбыз. Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Биз дагы ушундай жашоону башыбыздан өткөргөнбүз. Денебиздин каалоосун аткарып, Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Эми куткарылгандан кийин Кудайдын эркин аткарышыбыз үчүн мындан ары өмүрүбүздү өткөрөбүз. Ошол биздин жашообуздун негизги максаты, Кудай өзү каалаган нерсе. Аюп китеби 34-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Забур китебинин астында Аюп китеби жайгашат. Аюп 34-бөлүмдү ачабыз. Аюп 34-бөлүм 21-аят. Чогуу окуйбуз. Анткени анын көздөрү адамдын жолдорунда, ал адамдын бардык кадамдарын көрүп турат. Кудай адамдын бардык кадамдарын көрүп турат. Кайсыл адамды көрүп турат? Өзгөчө куткарылган адамды. Биз кайсыл жол менен бара жатабыз, эмне кылып жатабыз, Кудай бардыгын көрүп турат. Мен бара турган жолду мага ачык көрсөт. 118 Забур 105-аятта. Сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. Кудай биздин басып бара турган жолубузду көрсөтөт. Өзү жетектейт. Анын көздөрү адамдын жолдорунда, ал адамдын бардык кадамдарын көрүп турат. Биз басып бара жаткан жолду Кудай өзү көрүп турат, өзү жетектеп келет. Жада калса, биз шилекейибизди жуткан учурда дагы бизден көзүн албастан дайыма бизге көңүл буруп турат. Биздин кылган иштерибиз, жасаган кадамдарыбызды Кудай бардыгын көрүп турат. Накыл сөздөр 16-бөлүмдү дагы чогуу ачалы. Накыл сөздөр 16-бөлүм. Забурдан кийинки китеп бул накыл сөздөр. 16-бөлүм. Накыл сөздөр 16-бөлүм 9-аят. Чогуу окуйбуз. Адамдын жүрөгү өз жолун ойлонуштурат, бирок анын кадамын Теңир багыттайт. Адам өзүнүн жүрөгү боюнча ар кандай нерселерди пландайт, ойлонуштурат. Ага өзүнүн эркидем кандай план коет, эмне жөнүндө ойлонот, бирок анын кадамын Теңир багыттайт. Мен бул жака барайын десем, Кудай жок, бул жака бар деши мүмкүн. Биз чын жүрөгүбүздөн Кудайга кайрылып сыйына турган болсок, Кудайдын ар бир ишин таанып билбеген учурлар болот. Ошондуктан бул жака барайын десем, жок, бул жака кайрыл деп өзү жетектеп турат. Анын кадамын Теңир өзү багыттайт. Буга да биз ыраазы болушубуз керекпиз. Анткени биз каалагандай эмес, Кудай өзү каалагандай бизди багыттап жетектеп келет.
мен өзүмдүн иштеримди ойлонуштурсам, пландасам дагы Кудай өзү багыттайт. Кудай буйруса, Кудайдын эрки болсо, анда биз буну кылабыз, тигини кылабыз, жашайбыз. Мен канчалык ошол нерсени кааласам, бирок ал Кудайдын эркине дал келбесе, анда ал иш аткарылбайт. Ошондуктан чын жүрөгүбүз менен сыйынып, сөз аркылуу ошол нерсени түшүнө алабыз. Жеремия 10-бөлүмдү да ачып ачабыз. Жеремия китеби 10-бөлүм 23-аят. Жеремия 10-бөлүм 23-аят. Теңир, мен адамдын жолу өзүнүн эркинде эмес экенин, өзүнүн бутуна багыт берүү бара жаткандын бийлигинде эмес экенин билем. Адам баласынын жашоосу өзүнүн эркинде эмес экенин билдим. Куткарылган адамдын жашоосу жөнүндө айтылат. Адамдын жолу өзүнүн эркинде эмес экенин, өзүнүн бутуна багыт берүү бара жаткандын бийлигинде эмес экенин билдим. Эмне үчүн? Анткени анын кадамын Кудай өзү багыттайт. Мен бул жака барайын десем, Кудай жок, сен бул жака барышың керек деп өз каалаган жагына мени жетектеши мүмкүн. Кудайдын каалоосу эрки эмне экендигин биз ар дайым ыйык жазуунун негизинде туура айырмалап билишибиз керекпиз. Өзүбүздүн каалаган нерсебизди, оюбузду эмес, Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билип, Кудай буйруса биз тирүү болобуз. Кудай буйруса, анын эрки болсо, анда өлгөнгө да даяр болушубуз керекпиз. Кудайдын эрки боюнча жашаганыбыз дагы маанилүү. Эгерде Кудайдын эрки боюнча биз өлүшүбүз керек болсо, анда батыраак Кудайга кеткенибиз дагы ал туура болот. Ошондуктан Машаякчы бир гана Кудайдын эркин аткарыш үчүн жашаганга аракет кылышы керек. Матай 26-бөлүмдө 39-аятта Ыйса айкаш жыгачка кадалардын астында акыркы түнү Гетсемания багында сыйынат го. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсин. Күнөөсүз Ыйса бүт денеси жарадар болуп, сабалып, өлүм жазасына тартылып, өз айкаш жыгачын көтөрүп, айкаш жыгачка кадалган эле. Адам баласы башынан өткөрө турган бүт жазаны, бүт азап кайгыны Ыйса биздин ордубузга бардыгын өткөргөн. Ал биздин денебизде эле денеде жашаган, учурунда көз жаш төккөн, ачка болгон, суусаган, жарадар болуп, бүт денеси сабалган эле. Шунчалык коркунучтуу Рим аскерлери аеосуз Ыйсаны шунчалык сабайттагы, анан бетине чапкылашып, шылдыңдап, падыша ким чапты, ошону тап деп аны шылдыңдашып, айкаш жыгачка кадалып 6 саат бою бүт денесиндеги канын төгүп көз жумган. Ошонун бардыгын башынан өткөрө тургандыгын Ыйса билген эле. Ошондуктан Ыйса биздин денебизге окшогон эле алсыз денеге ээ болгондуктан, ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсин. Эмне үчүн мындайча сыйынган эле? Эгерде жөн гана сыйына турган болсо, анда башкача болмок, бирок дагы мындайча улантат. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Ушул эле бир эле сыйынууну кайталап сыйынгандыктан, анын бетиндеги төккөн тер тамчысы кан тамчысындай төгүлгөн эле. Ошол
чечимди чыгарыш үчүн, ошол нерсени иш жүзүндө аткарыш үчүн ушунчалык бүт жүрөгү менен, ушунчалык бүт күчүн жумшаган учурда адамдын айтуусу боюнча адамдын төгүлгөн териси кан тамчысына айланат. Ошондуктан Кудай да Кудайдын каалоосу боюнча аткарылсын деп биз Кудайдын эркине толук баш ийсек, өзүбүздүн пландарыбыздан баш тартуу деген нерсе бул оңой нерсе эмес. Ыйса да айтты го, мен каалагандай эмес, Ата сен каалагандай болсун. Ушунчалык кыйналгандыктан ал төккөн териси кан тамчысына айланат. Ушунчалык кыйналгандыктан анын жанына периштелер келип колдоп турду деп айтылат. Биз Кудайдын эркине толук кандуу баш ийишибиз керек болот. Петердин жазган 1-каты 4-бөлүмдө чыга ачабыз. Петердин 1-каты 4-бөлүм 2-аят. Биринчи Петр 4-бөлүм 2-аят. Чогуу окуйбуз. Эми мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Биз куткарылгандан кийин эми мындан аркы жашообузду адамдык кумарлар менен жашабагыла. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, тескерисинче мындан аркы денедеги жашооңорду Кудайдын эркин аткарып жашагыла. Биздин денедеги жашоо канчалык жашообуз калды эч кимибиз билбейбиз, бирок ошол денедеги жашоону Кудайдын эрки менен жашагыла. Буга чейин бир диакон мага мындайча айтты эле. Бир адамдын ушунчалык чоң заңгыраган үйү болот. Анан ошонун тегерегинде биз жыйын тургузалы деп көп кыйналып жер издеп жүрдүк. Анан өзү караса өтө чоң үй болгондуктан ал үй менен колдонбойт деле, бирок меңиз үйдү алыңыз деп берип да койбойт. Бирок ага каршы башкача адамдар да бар. Ал адам ошентип үйүн бербей отуруп, анан өзү көз жумду. Менимче ал адам Кудайдын астына барганда тил угат. Кудайдын эрки боюнча жашадыкпы, же Кудайдын эркине баш ийген жокпузбу? Ошонун баардыгы Кудайдын астында ачык айкын көрсөтүлөт. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 9-аятта элчи Павыл айтат: денеде жашап жатсак да, денебизден чыгып кетсек дагы теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Эмне үчүн? Анткени баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн кылган иштерибизге жараша тийишебизди алыш үчүн. Кудайдын эрки боюнча жашадыкпы же жокпу, ошонун баардыгы Кудайдын сот тактысынын алдында таразаланат. Биз өзүбүздүн жашообузда Кудайдын эрки боюнча жашадыкпы? Же болбосо Кудайга жакпаган дененин каалоосун аткарып жашадыкпы? Экөө дайыма бири-бирине каршы жашап келет. Элчи Павыл айтат: ошол өзүмдүн денемди зордоп багындырып келем. Денебизди жеңип, Кудайга баш ийдиргенге аракет кылабыз. Ата, мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Биз теңир үчүн тырышчаактык менен жашаганыбыз дагы туура, бирок ошол эле учурда теңир үчүн өлүш керек болсо, өлгөнүбүз да туура болот. Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүмдү чогуу ачабыз.
Efesliklerge 5. bölüm 15. Efesliklerge 5. bölüm 15. ayattan başlap men okup bereyim. Ошентип кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман. Ошон үчүн акылсыз болбогула, тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. Биз өзүбүз каалагандай кандайча жашашыңар керек, жакшылап көңүл коюп карагыла. Кудайдын эркине дал келеби же жокпу, ошону сыйынып таанып билишибиз керекпиз. Накыл сөздөр 3. бөлүм 6. аятта бардык жолдоруңда Кудайды таанып бил, ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Өзүңдү акылман эсептебе. Кудай менен акылдаш. Эгерде Теңир азыр ушул орунда боло турган болсо, анда ал кандай иш кылат эле? 1 Жакан 2. бөлүм 6. аятта Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ошондой жашашы керек. Машаяк менин ичимде, мен анын ичинде жашагандыктан ага жага турган жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Эми мен жашап жаткан жокмун, эми менин ичимде Теңир өзү жашап жатат, кожоюн катары. Кандайча жашашыбыз керек, ошого акылдуу адамдардай жашагыла. Туура айырмалап билгилет. Ошондуктан кандай иш кыларыңыздарды билбесеңиздер, биздин урматтуу пасторлорго келиңиздер, диакондарга келиңиздер, насаатчыларга келиңиздер, аксакалдарга келип сүйлөшүңүздөр, өзүңүз каалаганды аткара бербестен. Ошон үчүн акылсыз болбогула, Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгилет. Акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман. Бул дүйнөдөгү биздин убакытты Кудайга эч кандай тиешеси жок өткөрсөк, анын баардыгы жаман нерсе болот. Мисалы үчүн байлыкты дагы адам Кудай үчүн эмес, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аткарып жумшай турган болсо, ал дагы 17. аятта ошон үчүн акылсыз болбогула, тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. Акылсыз болбогула. Акылсыз адам өзү каалашынча, өзү каалагандай аткарат. Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. Билбесеңиздер сыйынгыла, сөз аркылуу ошого жооп тапкыла. Ошол биздин акылмандуулук болуп саналат. Мындан аркы денедеги жашообузду кайрадан адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашаганга аракет кылалы. Мындан ары биз канча убакыт жашайбыз, эч кимибиз билбейбиз. Ошол калган убактыбызды Кудайдын эркин аткарганга аракеттенели. Кудай Теңирди мага кылган ырайымын мен кандайча актайм. Актап жашашыбыз үчүн дагы убакыт ушунчалык жетишсиз. Эгерде Кудайдын эркин даана анык биле турган болсок, анда ошол эрки боюнча жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. 36 забурду да чогуу ачабыз. Забур 36 bölüm 23 ayat. Отуз алтынчы забур 23 аят чогуу окуйбуз. Эгерде адамдын жолу Теңирге жакса, ал аны бекемдейт. Адамдын жолу Теңирге жакса, ал аны бекемдейт. Кайсыл адамды? Куткарылган адамды.
Кудай ал адамдын басып бара турган жолун аныктап койгон. Ошол жол менен бара жатканын Кудай өзү каалайт. Кудай өзү бизге ошол жолду багыттап көрсөтүп атат да. Мен бара жаткан жол менин ишенимим Кудай өзү көрсөтөт. 24 аятта ал жыгылып бара жатса да кулабайт, анткени Теңир аны колунан кармап турат. Биз ошол жол менен бара жаткан болсок, кулап баратсак да Кудай өзү кармап турган болот. Кудай өзү коргогондуктан биз толук менен кулап калбайбыз. Биздин бүт жашообуз, бүт өмүрүбүз Кудай өзү кам көрөт, өзү жардам берет деген сөз. Мисал үчүн ата-эненин баласы бар. Балдары ата-энесине баш ийбесе, тил албаса, атасынын, апасынын эрки кандай экендигин балдары туура түшүнүп, ошону аткарып жашаса, анда кыйынчылык башына түшкөндө сөзсүз түрдө биргеликте чогуу жардам беришет. Эгерде ата-энесине баш ийбеген адам балдары боло турган болсо, ал балдарын Кудай дагы жөн коет. Сен дагы ошол нерсени башыңан өткөрүп көр деп. Кээ бир адамдар бар, ушунчалык бай болушат. Андан кийин алар жакшы кабар үчүн ушунчалык зыкым болушат. Анан ошол акчасын дагы да чоң бир бизнеске арнайын деп ушунчалык ач көздүк менен акча деп эле жашап калышат. Бирок ошол адам чоң банкротко дуушар болот. Андан кийин жада калса үйүн да жоготуп алат. Кудай ушунчалык коркунучтуу, Кудайдан коркконду да билишибиз керек. Забур китеби 31 бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Забур 31 бөлүм 8-9 аяттар. 31 Забур 8-9 аятты чогуу окуйлу. Сени акылга келтирем, кайсы жол менен жүрүшүң керек болсо, ошол жолго салам. Сени башкарып жүрөм, менин көзүм сенин үстүңдө. Баш ийдириш үчүн жүгөн, ооздук сала турган аттай, акылсыз качырдай болбогула. Сени акылга келтирем. Сен кайсы жол менен жүрүшүң керек болсо, ошол жолго салам. Кудай мага кандай сөз айтып жатат? Биздин жолубузду кандайча жетектеп көрсөтүп жатат? Сени акылга келтирем. Кайсыл жол менен жүрүшүң керек болсо, ошол жолго салам, башкарам. Бир адам ушунчалык жакшы адам бар экен да, ошол адамды жолуктурдум. Мен Чежу аралына барганда бир туугандын үйүнө барышым керек эле. Анан жолго чыгып, анан бир аялга жолуктум. Ал мага ушунчалык түшүндүрүп айтып берди да, түз барасыз, анан бул жакка кайрыласыз, тияка кайрыласыз дегенде бара жатып адашып калдым да, каяка бул жакка кайрылышым керек беле деп ойлонуп туруп калсам, алыс жактагы жанакы үйрөткөн аял, ал жакка эмес, бул жакка кайрылыңыз деп мага кыйкырып айтып атат. Аягына чейин мени карап туруптур да. Ошол жол менен барабы же барбайбы деп мени карап туруптур. Кызыктуу болуп атат да. Кудай дагы ошондой. Кудай бизге дагы кайсыл жол менен барышыбыз керек болгондугун билип, ошол жолго багыттайт. Андан кийин биз ошол жол менен бара жатабызбы же жокпу, дайыма бизге көз салып карап турат. Жада калса сабап дагы бизди ошол жолго салат. Кудай бизди өзүң каалашыңча жашай бер деп жөн калтырып коёбу? Өзүнүн сүйүктүү балдары болсо, кандайдыр бир туура эмес жаман ишке барып атса, ата-энеси жөн эле карап отура береби? Албетте ата-энеси сөзсүз түрдө балдарын туура тартипке салат, тил укпаса, жада калса чыбык менен сабайт.
Баш ийдириш үчүн жүгөн ооздук сала турган аттай акылсыз качырдай болбогула. Аттын оозуна жүгөн салат. Биздин үйдө да кичинекей бойлуу ат бар эле. Анын оозуна жүгөн ооздук салат. Эмне үчүн анткени бул жакта иштери жок. Иштери жок болсо анда жүгөндү кантип салмак элек. Жүгөн ооздук сала турган аттай качырдай болбогула. Жүгөн салып, ооздук салып анан чаап бармайынча алар өзүнчө барбайт. Тил алчак болбойт. Жүгөн ооздук салып, андан кийин ошол атты башкара аласың. Силер болсо ошол ооздук сала турган аттай акылсыз качырдай болбогула. Мындан аркы жашообузду Кудайдын эрки боюнча жашашыбыз керек болот. Кайрадан Жакып 4-бөлүмдү ачабыз. Жакып 4-бөлүм 15-аят. Анын ордуна Кудай буйруса адам болсок тигини же буну кылабыз дешиңер керек эле. Бирок силер текебер болгондуктан курлай мактанып жатасыңар. Мындай курлар мактанчаактын баары жаман нерсе. Демек ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Жакшы иш бул Кудайдын эрки. Кудайдын эркин аткаруу керек экендигин билип туруп кылбаса, аткарбаса, анда ал күнөө кылган болот. Бул дүйнөнүн адамдары жаман иш кылса, ал күнөө кылган болот деп айтабыз. Ал эми машаякчылар жакшы иш, жаман иш деп бөлөбүз го. Эми жаман иштерди кылбай деле койсок болот. Жакшылык кылуу керек экендигин билип кылбаса, ал күнөө кылган болот. Кудайдын эрки эмне экендигин биз билип туруп, аны кылбасак, өзүбүздүн жолдорубузга салып аткара турган болсок, анда биз күнөө кылган болобуз. Римдиктерге 14-бөлүмдө 7-аятты чогуу эле ачалы. Чогуу ачып карасак жакшы болот. Римдиктерге 14-бөлүм, Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм 7-8-аяттар чогуу окуйбуз. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да өлсөк да Теңирдикибиз. Биздин арабызда мына куткарылган адамдардын ичинде азыр ушул залда отургандар. Азыр бул биздин залда болжол менен 2,5 миңден 3 миңге жакын адам отурат. Ошол адамдардын ичинен эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз, туурабы? Эч ким бирөө өзү үчүн өлүп, өзү үчүн жашабайт. Анткени биз жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк да Теңир үчүн өлөбүз. Бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе, бул өзгөчө бир нерсе эмес. Жашасак да Теңир үчүн, өлсөк да Теңир үчүн деп ырдалат. Жашасак да, өлсөк да биз Теңирдикибиз. Мен өзүмө таандык эмес, эми Теңирге таандык адаммын. Анткени өзүм үчүн жашай турган, өзүм үчүн өлө турган укугум да жок. Теңир үчүн өлөм деген адам Теңир үчүн жашай да алат. Теңир үчүн өлө тургандагы, жашай ала тургандагы укукка ээ болгон адам. Ошондуктан жашасак да өлсөк да биз Теңирдикибиз. 1-Корунтуктар 6-бөлүмдө 19-20-аятта силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Шунчалык кымбат баада сатылып алынгансыңар, анткени биз үчүн айкаш-чыгачка Ыйса өзү кадалып бизди сатып алды. Эми силер меникисиңер дейт. Ошондуктан эми Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Анткени баардыгыбыз Теңирдикибиз. Өзү каалагандай өзүнүн эрки боюнча эмес, анда ал Теңирге таандык эмес болуп калат.
өлсөк да, жашасак да теңирдикибиз. 9-аятта Машаяк өлгөндөрдүн да, тирүүлөрдүн да теңири болуш үчүн өлүп кайра тирилген. Теңир үчүн жашашыбыз үчүн Машаяк биз үчүн өлүп кайра тирилген. Өлгөндөрдүн да, тирүүлөрдүн да теңири болуш үчүн. Ошондуктан эч ким өзү үчүн жашап, өзү үчүн өлбөстөн, теңир үчүн жашаганга аракет кылышы керек. Ошон үчүн теңир бизди куткарып алды да. Кандайча ойлойсуздар? Жок, бул нерсе мага жакпайт деп айтасызбы же? Чындыгында 115 Забурда Кудай мага берген ырайымын мен кандайча актайм? Мен теңир үчүн 100 жолу өлсөм дагы анын ырайымын актай албайм. Анткени жаратуучу Кудай мага окшогон күнөөкөр үчүн өзүнүн жанын берип, мага окшогон күнөөкөр теңир үчүн 100 жолу өлүп берсе дагы анын ырайымын актай албайбыз. Ошондуктан 100 жолу өлө албасак да, жок дегенде бир жолу жашап көрсөк болот да. Теңир үчүн жашасак, анда теңир келген учурда менин жакшы ишенимдүү кулум, жакшы иш кылдың деп бизге мактоо сөзүн айтат. Же болбосо жаман кул деп ашкерелөө сөзүн угуп калышыбыз мүмкүн. Вильям Фуд деп Англияда куткарылган адамдар ушунчалык алсырап калган учурда Вильям Фуд куткарылуу армиясы деген жишаан менен Salvation Army деп көчөлөргө чыгып, барабан же болбосо түтүктөр менен чыгып, жакшы кабарды айта башташкан. Азыркы учурда ошол тарыхты карап көрө турган болсок, ошол учурда аткарган иштеринин бири да калган жок. Бирок ошол Англияда куткарылуу иши башталып жаткан учурда Вильям Фуд өтө көп салымын кошкон, өзү сыйынып жаткан учурда Ыйсанын образын көрдүм дейт. Көптөгөн ак кийимчен адамдардын бардыгы теңирдин артынан ээрчип бара жаткан образды көрдүм. Теңир өзүнүн шакирттери менен бара жатканын көрөт. Анан ошол теңир ошол курчап турган шакирттерге кайрылып шунчалык мактоо сөздөрүн айтат. Ошол нерсени көрүп шунчалык жүрөгүм элжиреди, шунчалык кубандым дейт. Эгерде теңир биз үчүн ошол мүмкүнчүлүктү бере турган болсо, анда мен өмүрүмдүн аягына чейин теңир үчүн жашаганга даярмын дейт. Ошондуктан жакшы кабар үчүн өлгөнгө дагы даярмын деген адам Вильям Фуд эле. Ыйса теңир келген учурда мактоого ээ болууну каалагандыктан, ошол мактоого ээ болуш үчүн өмүрүмдүн акыркы күнүнө чейин даярмын. Ошол нерсени бир китептин ичинен окуганмын. Кудайга жага турган болсо, анда биз эмнени гана аткара албайлы. Ошондуктан мындан аркы жашообузду өзүбүздүн эркибиз үчүн эмес, өзүбүз үчүн өлбөстөн, өзүбүз үчүн жашабастан ошондуктан келе жаткан жаңы жылда мындан ары канча жыл жашайбыз эч кимибиз билбейбиз, бирок ошонун бардыгы теңирге жага турган жашоо менен жашайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу бизди куткарып алдыңыз. Биздин рухубузда, денебиз дагы
Сиз кымбат баада сатып алгандыктан мындан аркы жашообузду жашасак да өлсөк да эмне иш кылбайлы ошонун баардыгын Теңирдин улуу даңкы үчүн аткарып жашаганга жардам бериңиз. Мындан аркы жашообуздун баардыгын өзүбүздүн каалообуз, өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн эмес, баалуу жашоо үчүн. Анткени биздин жашообуз бат эле пайда болуп, тез жок болуп кетчү бул сыяктуу экендигин жакшы билебиз. Ошондуктан убаракерчилик бул дүйнөнүн иштери үчүн эмес, бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашашыбызга жардам берип, бизге керектелүүчү ырайым сөз бериңиз. Ийик рухтун жетеги менен жетелеп, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында татыктуу адамдар катары жашашыбызга жардам берүүңүздү чын жүрөктөн суранабыз. Куткаруучубуз Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.